Саламатсыздарбы замандаштар, мен атым Аида. Мен бүгүн ошо медитация кыргыз тилинде аудио программасы боюнча сүйлөшөйүн деп чечтим. Бул программа мен өзүмдүн турмушуман алынды адамдар менен иштешкен убакта медитативдик ар кандай тажрыйбадан, практикалардан, ошо адамдардын жакшы результатынан келип чыккан программалар болуп эсептелет. Адам бул программаны угуп баштаганда, аудио программаны угуп баштаганда адамдын аң сезими тазарап баштайт, мээнин активдүү иштеши жогорулап баштайт, стресс депрессиядан чыгып баштайт, оор энергетикадан акырындан арылып баштайт адам, чеберчилик, талант акырындан өркүндөп баштайт, интуиция акырындап жогорулап баштайт. Бул программа физика жактан же болбосо анын ичинде нейроакустика дагы камтылган, психология камтылган. Эгерде биз физика жактан карасак, адам стресске жана депрессияга түшкөндө адамдын энергиясы түшүп кетет деп билебиз, туурабы? Ошол убакта бул адамдын ушу энергиясы герц менен өлчөнөт. Айтып кетсек, бул кайгы 0,1 герц экен, таарыныч 0,3 герц, коркунуч 0,2 герц, даттана берүү 3 герц экен. Демек, бул төмөн энергиялар, бул төмөн вибрациялар деп айтыш керек. Адам төмөнкү вибрация энергияда жашаганда, бул бир гана негативдик ойлоо менен гана жашайт. Жакшы информация, жакшы идея көп келбейт, баарын тең эле четке кагып турат. Көңүлү дайыма чөгүп жүрөт деген нерсени түшүнүш керек. Адамдын энергиясын кантип көтөрүш керек? Кайсы сезимдер энергияны көтөрөт? Бул кубаныч, туурабы? Бир шүгүрчүлүк кылуу, ыраазычылык, дайыма ыраазычылык менен жүрүү бул адамдын энергиясынын вибрациясын көтөрүүчү сезимдер. Айтып кетсек, бул адамды жакшы көрүү, бирөөнө болгон жакшы сезими же эненин балага болгон жакшы көрүүсү бул 150 герцтен өйдө экен. Ал эми андан да бийик бул негизи эле жаратканыбызга ыраазычылыкты билгизүү, адамдын ичинде кири жок, дайыма тазарып туруу, жогорку энергиялар менен болгон байланыш, адамга бир гана жакшылыктарды каалап, ушу адамдар өзүндөй болсо экен деген ой менен жүрүү, бул безусловная любовь деп айтылат, бул орусча айтканда. Кыргызча бул эң жогорку деңгээлдеги өсүү, бийик энергиялар. Ошондо энергия жогорулайт. Адам дайыма өсүп, энергиясын көтөрүп, жакшы маанайда жүргөнү, ыраазычылык менен жүргөнү, шүгүрчүлүк менен жүргөнү, дайыма тазарып, адамга жакшылык каалап, жакшылык жасоо бул дагы энергияны аябагандай бийиктетет. Негизи адам негизи эле биз кээ бир учурда бир ийгиликти ойлойбуз, каалайбыз, бирок ошого бир кадам шилтөө аябагандай кээде жалкоолукпу, дагы бир нерселер ар кандай бир шылтоону айтып бир туруп калабыз го. Ошол мезгилде мен сиздерге азыр бир нерсе айтып кетейин. Бир болгон окуялардан да бир канча жыл мурда азыркы эле турмушта айтып коеюн. Бир Калыгул деген бир байке бар экен. Ал байке аябагандай сүрдүү, бир орто жашап калган, өзүнүн бир жеке жумушу бар адам болчу. Ошол убакта анан кийин ал бир убакта ошол жумушун жоготуп алып, аябагандай көңүлү чөгүп турган мезгил экен. Сарайында бир иш кылып атып, билесиңер да, ушул чөгүп кеткен адам улам бир иш жасаса деле оңунан чыкпайт, эч кандай натыйжага алып келбейт, акчасы дагы түгөнүп, бир ушундай кыйын кырдаалга туш болуп калыптыр да ошол адам. Анан сарайында бир иш кылып аткан экен. Ошол иш кылып, ойлонуп турган мезгилде бир кошунасынын 7-8 жаштагы кыз келип, Калыгул байке, менин апам сизден 50 сом карызга сурап атат, берип туруңузчу деп айткан экен. Ошол мезгилде байке аны карап туруп, ушундай бир катуу силкип, бир катуу орой жооп берген экен. Каяктагы 50 сом бар чыгып кет.
деп катуу сүйлөп койгон экен да. Анан кайра эле өзүнүн ою менен баягы жумушун ары карап алып жасап атыптыр да. Анан ойлонуп кетип, бир мезгилде карай калса дагы кыз дагы эле турат. Ал кыз дагы эле байке акча сурап атам, апам сизден карызга 50 сом сурап атат деп дагы эле турат. Анан байкенин жини келип, ошол убакта маанайы түшүп, анан дагы бир кыйкырган экен да. Мен сага кет дебедимби? Азыр мен сени ушул чыбык менен сабап салам, бар кет деп айтса, кыз коркпой, ийменбей, тике карап, апам сизден 50 сом сурап атат, карызга берип туруңузчу деп айткан экен да. Ошондо байке аны күткөн эмес окшойт. Туруп эле өзү бир ызыктай болуп кетип эле ошол кыздын эч коркпогон бир өңүн көрүп, бир ички энергетикасын сезсе керек да. Анан өзү билбей туруп эле чөнтөгүнөн ошол акчаны берип коюптур да. Анан ал кыз кетип калган экен. Анан өзү көпкө чейин ойлонуп туруп калыптыр. Карасаңар, бул биякта философия, бул жакта психологияны. Бул кыз өзүнүн ушул тайманбай, өзүнүн баягы мага акча керек, апам сураган, ошону алышым керек деген мындай орусча айтканда уверенность менен тайманбай ошону сурап, тиги ошол чоң ушу сүрдүү кишиден коркпой ушундай сурагандыктан ана орусча айтканда добилась да өзүнүн результатына. А тиги киши кандай болуп бергенин да өзү билбей калыптыр. Бул биринчи мисал. Экинчи мисалы бул Генри Фордту билесиңер. Балким сиз бул тарыхты деле билесиңер. Генри Форд деген бул мурдатан берки биринчи машиналардын ушу авторлору, жакшы машиналардын автору. Ошол убакта илгери өзү бир ойлонуп атып, бир башка конкуренцияда башка машиналардан бир өзгөчө машина ойлоп жасагысы келген экен. Ошол мезгилде өзүнүн инженерлерин чогултуп туруп, анан айткан экен: мага 8 цилиндрлик кыймылдаткыч керек, жасагыла, мага ошондой керек деп сунуш айткан экен. Анан ошол убакта инженерлер айтат, чогулуп айткан экен да, каякта фантастика, бул иш жүзүнө ашпай турган нерсе го деп мындай жок дебептир, бирок бул өзүнчө эле бир фантастика сыяктуу нерсени айтып атасыз дегендей айтышкан экен да. Бирок Генри Форд эчтеке билбейм, давайте мен силерге кичине убакыт берем, ошону ойлонгула деп бир срок берген экен. 2 ай өтөт, 3 ай өтөт, жарым жыл өтөт. Анан тиги инженерлер, жумушчулар анын баарын тең ватманга түшүрүшөт. Көп укмуштуудай көп эксперименттер өткөн, тажрыйбалар өткөн. Но бияктан айтып кетчү нерсе, 1,5 жылбы бир убакыттын ичинде тажрыйба өз результатын берген экен. Ошондо V8 8 цилиндрлик кыймылдаткыч келип чыккан экен. Ошондон ал чоң бир ошонун артынан аябагандай чоң ийгиликке жетип, миллиондогон акчаларды тапкан экен ошол адам. Элестеткиле, бул эмнени айтып атат? Бул дагы адам өзүнө бир максатты койгон, эч кандай уговор, эч кандай шылтоону укпайм, мага керек деп туруп, ошолордун баарын тең кыйнап туруп, өзү ошол ийгиликке жеткен экен. Дагы бир нерсе, Эдисонду билесиңер, бул биздин свет лампочканы ойлоп чыккан адам. Бул өзү канча деген 10 миң деген тажрыйбанын артынан ушул добился светти. Карагылачы, азыр баарыбызга ушул жарык берип, ушул ийгилиги азыркы бизге чейин жетип турат. Мен эмнени айткым келип атат? Эгерде биз бир максат коюп, ошого жетиш үчүн бизге эң биринчиден биздин ниет керек. Биз ошол эркине эч кандай бир адам биздин оюбузду да бузбашы керек. Сенин колуңан келбейт дегенге карабай, колуңан келбейт деген адамга биз өзүбүз биринчиден өзүбүзгө жана ошолорго биз доказать должны, орусча айтканда. Биз өзүбүзгө ишенишибиз керек. Эгерде бизге ошол боло турган иш болсо, балким бирөөнө бул фантастика сыяктуудур.
Ошон үчүн мен сиздерге каалайм, сизде күйүп турган, ичиңерде жалындай күйүп турган бир кандайдыр бир максатыңарга жетүү деген сезим болуш керек. Ошондо сиз эч нерсеге карабай, эч кимдин оюна карабай, эч кандай бир шылтоого карабай, эшиктеги болуп аткан окуяларга карабай, жер жүзүндө болуп аткан нерсеге карабай сиз жетесиз ошого. Ар бир адамдын максаты ошол да, ийгиликке жетүү. А кантип жетсе болот? Бул мен сиздерге ушу кыскача аңгеме айтып бердим. Болгон иштер да. Эми аудио программа боюнча айтсам, бул программа сиздин энергияңызды көтөрөт. Сизге жакшы мотивация берет. Бул программа жаңы доордун куралы. Эффективдүү жана эң жөнөкөй курал. Сиз эртең менен туруп 2 стакан суу ичесиз. Сизде наушник деген нерсе бар, же болбосо мындай. Бул азыркы замандын наушниктери десек болот, технология. Кулагыңызга саясаттагы жарым саат өзүңүзгө арнап коюңуз. Болду сизден. Бул эң жөнөкөй нерсе. Сизге бир күнү жарым саат 2 жолу өзүңүзгө бир кичине убакытты бөлүп өзүңүзгө арнасаңыз, бул сиздин энергияңыз көтөрүлүп баштайт, маанайыңыз көтөрүлөт, вибрацияңыз көтөрүлөт, жашоого болгон дагы бир кызыкчылыгыңыз ойгонуп баштайт дегендей. Өзүңүз ойгонсоңуз, өзүңүз ишиңизди оңсоңуз, ишиңиз алдыга жылып баштаса, сиз балдарыңызга, тегерегиңизге үлгү боло аласыз да, туурабы? Мен сизге ошону айтайын дедим. Бул сизге кыскача эле маалымат айтып бердим. Бул программа боюнча бинауралдык аура аудио программа боюнча сиз aida.kg сайтына кириңиз. Ошол жерде кантип алса болот, кантип укса болот, баары тең жазылган. Дагы айтып кетчү нерсе, бул аудио программа 3 бөлүктөн турат. Биринчиси бул адамды ойготуу, тазалоо, экинчиси ден соолук, ДНК программалары, үчүнчүсү болсо бул кандайдыр бир маселени чечүү программалары. Бул программа сизге эң зарыл, пайдалуу, эффективдүү жаңы доордун куралы. Мен сизге ийгилик каалайм. Дайыма жакшы маанайда жүрүңүз. Сизге бул видео жакса, менин каналыма жазылып, коңгуроону басып, лайкты басып коюңуз. Дагы башка сунуштаманы ушул видеонун астына коём. Жакшы маанайда жүрүңүз.